Анан бул кийинки бетин ачканыбызда вот азыркы учурда аябай пушистый, нежный, естественный каштарды чийүү модада болуп атат. И, например, мен повседневный күндө именно ушул эки продукт менен өзүмдүн кашымды жасайм. Карасаңыздар, вот настолько вот мен уже колдонуп бүтөйүн деп калгам, что прям кичинерээк да калды да. Бул эки два в одном. Бул жагында обычный, анан бул жеринде болсо глиферный хайлайтеры бар. То есть обычный туш менен мындай рисовать этебиз кашыбызды карандаш менен да. Анан бул жак асты жагы менен бул жагы менен каштын астын чийип койсок, вот кичинекей мындай агыш болуп, жылтырап көрүнүп турат. То есть визуально биздин бровибизди кичине приподнимает да. Анан эң жакшысы бул эменин карандаштын вот кашыбызга боегондон кийин вот карасаңыздар, мен сүртүп атсам дагы вот мындай чийилип чыгып кетпейт да. То есть бывает, что раньше у меня бывало, что кашымды чийип боеп алам и случайно тарап же кармап эметип алсам, кашым где-то где-то там бузулуп калдыбы же сүрүлүп калдыбы дейсиң да. А тут такого нет. Бир койдуң и тура берет да. И жанында болобу көлгө түшөсүң, сууга түшөсүң, бул тоже водостойкий дагы да, туруктуу. Анан азыркы учурда вот для меня must have, то есть настолько, что, например, раньше мен кандай кылат элем, ар бир волосикти чийип, анан гель фиксатор коюп ушинтет элем. Азыр мен кандай кылам, муну алам дагы, эгер сизде кашты чийген билбей аткан болсоңуз, кандай кылсаңыз болот. Вот мурунуңузду менен мондай кыласыз, бул башталышы болуш керек. Ал эми оозун ушул жагы менен вот мындай кылганда бүтүшү болуш керек. Ал эми мурдуң менен могул жерди алганда вот тоосу болуш керек да. Ушинтип 3 точка коюп алып чийсеңиздер болот. Анан мен кандай кылам? Мурункудай болуп полный кашымды чийбейм. Просто астын эле чием. Астын чийип туруп, атайын для бровей щеточка менен тарайм. Тарап туруп эле анан үстүнөн вот этот вот гель менен боеп алам. Мунун 3 цвети бар. Менин колумдагы цвет орточо цветтеги. И өзүңүздүн кашыңыздын өңүнөн бир-эки тонго потемнее эмелерди, оттенокторду тандасаңыздар туура болот. Жана ошондой эле бул эменин жакшысы вот, например, вот могул жердеги чачтарды дагы боеп көрөм, колумдагычы вот получается колдогу эле или, например, кашыңыздагы эле каштарды боейт, что мындай тело не прикасается. То есть мындай бывает, что обычно мурун туштар менен для бровей койгондо да могут мыяктарын пачкать этип. А с этим такого нет, просто кашымдын үстүлөрүнө эле боеп коет да. И брови кажутся мындай легкие, воздушные, как будто естественные болуп көрүнөт да. То есть вот каш кое албайм, чий албайм, как прям онда идеальный болбой атат дей турган болсоңуздар, бул эки предмет менен любимый өзүңүздүн көңүлүңө жаккан каштарды чийип алсаңыздар болот. Но иногда бывает, мен каш тербейм, мен кашымды боебойм, мне это не надо. И так-то густые красивые брови бар да, но ошондой учурда деле сиздер могул гель для бровей менен алып туруп эле мынтип фиксация кылып койсоңуздар болот, потому что биздин каштарыбыз ылдый өйдө ары бери жылып калат, это смотрится некрасиво да. И еще бул специальный формула менен жасалган, что будет ухаживать за нашими бровями. И ар бир продукт бул каталогда 299 сомдон жогору чыккан. И бул жерде карап көзүңүздөр көрүп турганыңыздардай эле вот ушундай 3 оттенок бар. Но бизге азиаттарга вот эгер мындай светлый чачтар болсоңуздар, бул ортосундагы цветти коричневый деп боесоңуздар болот. Ал эми сиз брюнетка болсоңуздар, бул уже темно коричневый цветтерин тандасаңыздар болот. Андан кийин